Hi everyone. Баарыңыздарга салам. Англис тилин оңой бирге үйрөнөбүз. Биринчи сабак англис тилинин алфавити. Салам достор, сиздер менен Тилекейжи каналы достор. Бул каналды ачуунун эң биринчи максаты эмне болду достор? Ар бир кыргыз тилдүү кыргызстандыктар чет тилин, англис тилин жеткиликтүү үйрөнсүн деген максат болду достор. Андыктан биздин баардык сабактарыбыз кыргыз тилинде болот. Анча мынча орусча сөздүктөр аралашып кетсе кечирим сурайбыз достор. Негизинен бизге аябай көп суротушат, чет тилин үйрөнүш үчүн эмнеден башташ керек деген. Жооп берет элем достор. Албетте ал тилдин биринчи биз алфавитинен башташыбыз керек. Тамгаларын үйрөнүшүбүз керек жаттап, туура сүйлөп, туура жазып, туура окуу үчүн. Англис тилинде жалпысынан достор 26 тамга бар. Бул биздикинен аз. 26 тамганын 6оосу үндүү. Ал үндүү тамгаларды мен кара маркер менен белгилеп койдум достор. Калган 20 тамга үнсүз тамга болуп саналат. Кызыл маркер менен белгиленип турат. Достор, алфавит менен тааныштыруудан мурда мен сиздерге ошол алфавиттин жанында жазылып турган скобканын ичиндеги символдор менен түшүндүрүп кетейин достор. Булар эмне деген суроо пайда болуп аткан болуш керек баарыңыздарда. Бул транскрипция деп аталат достор. Ал транскрипция деген эмне? Транскрипция биз тамгаларды жазабыз, бирок ошол транскрипциянын ичиндеги тыбыштарды айтабыз, окуйбуз достор. Транскрипциядагы бир нече символдор бар достор. Аларды азыр мен жазып жогоруда көрсөтүп кетемин. Транскрипцияда мындай символ бар достор. Кош чекит. Двоеточие деп коебуз. Бул деген демек ошол тамганы биз созуп окушубуз керек. Мисалы үчүн мына C, D, B, E. Ал эми кош чекит жок жерде биз жол менен окуйбуз. M, L, K, J, I, N, O. Дагы бир символ бар достор. Бул ударение, басым деп коебуз. Эгерде ошол тамгага басым түшүп турган болсо, демек андан кийинки басымдан кийинки тамганы биз басым менен окуйбуз достор. Негизинен транскрипция мына ушундай скобканын ичинде жазылат. Мен ойлойм, транскрипция тууралуу түшүнүк алдыңыздар окшойт. Эми жалпысынан тамгаларга өтсөк болот. Туура айтып кеттим, англис тилинде болгону 26 тамга бар достор. Бул биздикинен аз. Бирок 26 тамга өзүнөн 2 эсе көп. Мындайча айтканда 44 тыбышты берет достор. Мына ошондуктан мына ошол жерде татаалдыктар пайда болот. Мисалы мен сиздерге жөнөкөй эле түшүндүрүп кетейин. Мисалы англис тилинин C тамгасы менен H тамгасы бириксе достор, Ч тамганы берет. Бизде мындай түшүнүк жок да, туурабы? Кыргызча С менен К биригип Ж тамгасын берет деген түшүнүк жок да. Бизде кайсыл тамга кандай жазылса ошондой окулат. Ал эми англис тилинде мына ушундай 2, 3, жада калса 4 тыбыш биригип башка бир тыбышты тамганы бере бергендиктен татаалдыктар пайда болот достор. Ошондуктан биз алдыда муну үйрөнөбүз дагы. Ар бир тамганын өзүнүн функциясын билишибиз абзел. Азыр достор, тамгаларды баарыбыз чогуу окуйбуз. Мен окуймун, артымдан кайталап баарыңыздар сөзсүз түрдө кайталагыңыздар. Дептерчеңиздерге 26 тамганы түшүрүп жазгыла, аны жаттагыла достор деп айтамын. Кеттик, анда баарыбыз чогуу тамгаларды окуйбуз. A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, O, P, P, Q, Q. Q'дан кийинки А тамгасына маани беребиз. Достор, муну кээ бирлер жөн гана А деп эле окуп коет. Бул туура эмес, достор. Транскрипциянын ичинде кичинекей Р тамгасы турат. Демек биз вибрация менен R деп Рга биртке басым жасап окушубуз керек, достор. R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Акыркы Z тамгасын, достор, Z анан Z деп да окусак туура болот. Бири американский английский, бири британский английскийде, достор. Мына ушундай. Достор, баарыбыз чогуу тамгаларды окуп чыктык. Мен сиздерге ишенемин. Жазып, ар бирин жаттап чыгасыздар.